Şu Rossiyada iştep alганбыз, 3 balam var. Сузак районунун тургуну Шахноза Ахметжанова 6 сотик жер тилкени 2019-жылы 8.000 акш долларга сатып алган. Бул үй бүлө жер тилкени алып королорун тосмолоп турак жай салайын деп жаткан учурда жердин дагы бир ээси пайда болгон. Şu Жорабек, Малика деген кен, алардан кызыл китеп бар экен. Биз архивге кайрылдык. Ошо жерде биздики тура чыкты. Архивден биздики чыкты бул жерден. Госрегистрге бардык эле, а жерде баары айтат, ошо бул жер силердики, алардыкы эмес. Алардыкы эки чек өдөдө турат экен да. Алар jutуп алып туруп через суд, ошон үчүн булар бияка кирип алып турду. Биздин талашып ошондой кылып атат. Шахноза Ахметжанова жер тилкени Мухабатхан Ташкожоевадан сатып алган. Атылган жаран жер тилкени 2007-жылы сатып алып, каражат керек болуп калгандыктан 2019-жылы Ахметжановага сатканын айтууда. Буларам мехнатыман ойган, менен мехнатыман bir balamga болсун деп алуудум. Yana bir işler çıkıp kalıp şu kızga sattım. Maş kız mana 4 yıl 5 yıldan beri çekinin nima kılama yürüptü. Şunu karaştırıp berseyler. Sizlerden suranıç, iltimas kılamız. Şunday kılganlarda özünün cazasını olsa. Эки тараптуу талашка түшкөн жер тилке Сузак райондук кадастр мамлекеттик мекемесинде Шахноза Ахметжановага таандык экендиги аныкталды. Бирок кызыл китеп экинчи тарапта да бар экендиги айтылып, бирок анын каттоосунда жер тилке жок экендиги маалымдалды. Ахметжанова Шахнозанын бүгүнкү күндө бизде укук катталып турат. 1885 коду менен. Ал ошол Таировадан сатып алуу эмес менен ошол кебишесин сатып алган. Bizde bazada turат бүгүнкү күндө. Ал эми сиздер айткан экинчи не боюнча, ал боюнча бүгүнкү күндө накаткасы жок bizde картадан караганда. Аны эми кантип талашканды боюнча мен толук маалыматым жок. Соттун чечими чыкса, ошого карап анан дагы териштиребиз. Жабырлануучу тарап 2023-жылы Жалал Абад облустук административдик сотко кайрылат. Сот өткөн жылдын 23-июнунда доогер өз учурунда кайрылбаган үчүн иш боюнча өндүрүш токтотулган. Доогердин өкүлү макул болбостон жеке даттануу менен Жалал Абад облус сотуна кайрылган. Жалал Абад облус сотунун 2023-жылдын 19-сентябрындагы аныктамасы менен Жалал Абад облусунун административдик сотунун 2023-жылдын 23-июндагы аныктамасы өзгөртүүсүз жеке даттануу канааттандыруусу калтырылган. Мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөт бар, алдан өтүп кеткен болсо, эмне себептен өткөндүгү боюнча жүйөлүү себептерин айтып түшүндүрүп бериш керек. Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтүндө бир жер тилкени эки жаранга берип койгон учурлар болжолду 150 айланасында. Булардын көпчүлүгү сотто каралып жаткандыгы айтылды. Бул көрүнүш мурдагы айыл өкмөттөрдүн туура эмес иш алып баргандыгы менен түшүндүрөт. Кээ бир учурларда кездешип атат, 15 жыл мурда салып алган үйүн азыркы учурда бул жер меники болчу деп гос актыларын көтөрүп келип, соттон утуп алдым деп үйлөрүнү даже бузган учурга чейин кездешип атат да. Эми бул 2010-жылга чейинки мындай жерди мындай мыйзамсыз, туура эмес берип, же болбосо госрегистрлердин ошол убакта иштеген кызматкерлерим туура эмес мындай отургузгандан болгонбу, ушундай так болбой тартыш көбөйүп жаткан учурлар аябай көп кездешип атат акыркы учурда. Ал эми экинчи тарап менен байланышууга мүмкүн болбоду. Эгерде маалымат берүүнү каалаган болсо, регион телеканалы пикирин чагылдырып берүүгө даяр экендигин билдиребиз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.